Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын президенти академик Мурат Жуматаев. Мурат мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Кош келдиңиз, Мурат мырза. 10 ноябрь илим күнү деп эсептеп жыл сайын белгилейт эмеспизби? Ошого байланыштуу сиз менен бир ушул илим темасында илим саясатын сүйлөшөлү деп атабыз. Негизи илимдер академиясы жөнүндө абдан түрдүү пикирлер айтылып атат азыркы кезде. Эптеп эле араң жанын багып атат деп атышат. Илимдер академиясы канча жылдан бери кризисте турат деп айтып келатабыз. Өзүңүздүн оозуңуздан уксак, бүгүнкү илимдер Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын акыбалы кандай? Биринчиден чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан сөзүмдүн алдында ошо бүткүл эле биздин илимий кызматкерлерин, өзүмдүн кесип академиядагы кесиптештеримди ушу илим күнү менен куттап кетким келет. Анан сиздин берген сурооңузга туура суроо. Сиздер эмес, өзүбүз деле акыркы учурда ошондой бир социалдык бир сереп жүргүзүп атабыз. Көчөдөгүлөрдү сурап, илимге көз карашыңыз кандай, илимдин өнүгүшү үчүн эмне керек деп жөнөкөй адамдардан депутаттарга чейин, анан кийин ошо берген жооптору сиз айткандай бизди да канааттандырбайт. Эми мунун көп объективдүү, субъективдүү себептери бар. Бирок ошол эле учурда илимий кызматкерлер, анын ичинде Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлери азыркы учурдагы шартка жараша болгон аракеттерин жасап эле жатат десем жаңылышпайм. Аракет деген кандай? Эмне аракет жөнүндө айтып атасыз? Мындайда бардык нерсе өзгөчө илим бул каражатка жараша болот да. Мына бизден көп сурайт да, силер кандай бир жаңылык киргиздиңер? Мындай орусча илимий ачылыш, илимий ачылыш жасадыңар дейт да. Анан баягы биздин адамдар дагы көнүп калышканда, мурдатан Советтер Союзунун учурунда же болбосо маалымат каражаттарынан көрүп атат, дүйнөдө кандай ачылыштар болуп атат. Анан эмнеге бизде мындай ачылыш болбойт деген туура суроо булчу. Бирок ал кишилер өздөрүнө суроо бербейт экен да, мындай ачылыш канча турат дегенчи. Мен бир эле мисал келтирип кетейинчи. Мындан бир 4-5 жыл мурда Кытайда бир топ окумуштуулар тобуна башында бир атын унутуп калдым, аял киши, химик, биолог, Нобель сыйлыгын алышты. Жанагы малярияга каршы дарыны иштеп чыккан үчүн алышты да. Ошондо мындай информация кетти, бул Нобель сыйлыгын алып ушундай ачылыш жашаш үчүн 265 лаборатория түзүлгөн Кытайда. 2 триллиондон ашык, миллиарддан ашык юань акча кеткен экен. Азыркы учурда ачылыш жашаш деген бул аябай көп каражат талап кылынат. Ошондуктан мен айтайын дегеним мындайда, акыркы учурда эгемендик алгандан бери бизде деле окуу китептери чыгып жатат. Ар кандай тарыхый китептер чыгып жатат. Ал китептер эмненин негизинде чыгып жатат? Мисалы, мектепте биология, химия же болбосо биздин мындай территория менен байланышкан ар кандай китептер чыгып жатат. Анын эмненин негизинде? Мурдагы эле баягы илимдин, билимдин негизинде чыккан жок да, жаңы болуп атат да. Ошону мен айтканым өзүнө жараша деген, ошол билим, илим, ошол илимий кызматкерлердин жумушунун негизинде болуп жатат. Сиз каражат жөнүндө сөз кылып калбадыңызбы? Каражат кандай бөлүнөт? Бюджет кандай анда академиянын? Айлыктан башка ушу илимий ачылыштарга деген өзүнчө статья барбы? Андай статья жок. Мына азыр мына быйыл 20-жылдын бюджети каралып атпайбы? Азыр ушу комитетте, жогорку кеңештин комитеттеринде талкууланып атат. Ошондо бюджеттен Улуттук илимдер академиясына 362 миллион сом каралып атат. Бир жагынан караганда
баягы жөнөкөй адамдар үчүн ой ал аябай чоң акча, ушунча миллиондогон сомдор каяка кетип атат дейт. Анын ошонун бир 200 миллиондон кичине ашык эле бул кызмат акыларга, жанагындай экспедиция, калгандарын көп эле баягы эле коммуналдык төлөмдөр, башкалар болуп кетип атпайбы, кайрачы социалдык төлөмдөр ошентип кетип атат. Анан кийин мындан башка дагы аны эле күтүп отура бербей, Улуттук илимдер академиясы мына 30 жылдын ичинде академиянын эми жартысынан көп институттары өзүнчө бюджеттен тышкары каражат тапканга үйрөнүп калышты да. Кээ бир биздин илимий мекемелерибиз бюджеттен алган акчадан дагы көбүрөөк акча табат да. Бул эми баягы турмушка жараша, азыркы кырдаалга жараша талапты айтып атасыз да. Бирок сиз айтып жатпайсызбы? Илимдер академиясынын баардык эле маселеси келип ошол каржылоого, финансылоого көбүн эсе мындай такалып калып атат депчи. Албетте эми каржылоо начар, бирок илимий кызматкерлердин, илимпоздордун потенциалы канчалык? Эгер ошо каражатты бөлүп берсе эле аны ишке ашырууга даярбы? Мисалы, азыркы дүйнөдө болуп жаткан технологиялык жана башка өнүгүүлөрдү эске алганда. Мындайда эми мен дагы мисал келтирейинчи. Мына 70-жылдары, 60-жылдардын аягында Советтер Союзунда айга станцияларды учурбады беле. Анан ошол убакта Кыргызстанга, Кыргыз академиясына ошондой заказ түскөн. Ошол станциянын айга учуп барып туруп, мына бургулай турган аппаратын жасап бергиле. Жасай аласыңарбы деген. Анан биздикилер жасай алабыз деген. Мен ойлойм, ошол убакта 60-жылдарды биздин техникалык кызматкерлердин потенциалы азыркыдан мындай күчтүү эмес болчу. Күчтүү эмес болчу. Каражат бар болчу. Каражатты каалашынча берген да каражатты. Анан мен ойлойм, азыркы учурда интернеттин жетишкен учурунда баягы өзүн өзү баягы эмне коет өнүктүрүп аткан учурда адам өзүн өнүктүрө алат да. Эгерде дагы бир жолу айтам, каражат болсо, анан баягы максаттарды койсо, адам биздин академиянан жасай алат. Мына сиз айтып аткандай, ошол Илимдер академиясы азыркы шартка жооп берүүсү болбой калды. Жооп бербей атат. Аны жакшыртышыбыз керек деп, мындан 2-3 жыл мурун Илимдер академиясын реформалоо кемилгеси көтөрүлгөн. Анын алкагында Илимдер академиясынын курамындагы 26 институтту кыскартып, ирилештирип, мындай жыйынтыкка иштейли деген башталган да. Бүгүнкү күндө ошо реформа аягына чыктыбы жана анын эффекти көрүлө баштадыбы? Мисалы 2 жыл деле айтканга оңой болгону менен бир топ убакыт. Мындайда реформа бир 2 багытта болуш керек. Биринчиден бул структуралык реформа. Аны жүргүзүш жеңилирээк болот да. Экинчи жагы бул илимдин өзүн бир жаңы формасын алуу. Азыркы убакытка жооп бергенде структуралык реформа, жана сиз айткандай 26 институт болчу. Азыр 19 институтка алып келдик. Бул ботаникалык бакты кошкондо. Анан бир 500 кызмат орду кыскарды академияда. Кыскарып, азыр 1478 мен бүгүн карадым. Академияда ушунча кызматкер бар. Президенттен баштап теги тазалыкты эметкен кызматкерлерге эсептегенде. Эми мындайда кыскартып койсо болот. Кыскарткандан кийин кандай максаттарды коебуз? Тиги милдеттерди коебуз кызматкерлердин, ушудан көз каранды да. Жанагы мамлекеттик заказ дегенде акыркы учурда көп айтылып атпайбы? Мамлекеттик заказды ким бериш керек? Кеп ошондо да болуп атат да. Академиянын алдында реформалоо жөнүндө максаттар коюлду. Ал кандайдыр бир өлчөмдө чечилди. Эми кийинкиси жанагы мамлекеттик заказды ким берет? Сиз менен жана сүйлөшүп атканда, жана департамент жөнүндө
сөз болду. Билим берүү министрлигинин алдында илим департаменти. Ошо реформалоонун алкагында департамент түзүлгөндө, департамент деген илимдин саясатын алып барат. Бүт илимди, Кыргызстандагы академиялык илимди, тармактык илимди, жогорку окуу жайындагы илимдерди координациялайт дегенбиз да. Анан ошол илимди, академиянын реформасы бүткөнсүдү, бирок координациялоо башка токтоп турат дагы элечи. Эффект жыйынтык чыга элекпи? Пока жыйынтык чыга элек, ал жыйынтык чыга Негизи элек. сиз кандай деп ойлойсуз? Ошол көп кызуу талаштар болбоду? Академияны дегеле жогорку окуу жайлардын алдында илимий борборлор катары түзүш керек да, академияны жаап эле коюш керек деген дагы көз караштар айтылды. Бул жөн айтылган жок. Негиздерди келтиришти бир топ, башка бир топ өлкөлөрдүн мисалында канчалык деңгээлде, эгерде мындай академияны жаап салып ошо жогорку окуу жайлардын алдына киргизсек, ушул натыйжалуу болот беле? Эми мындайда бул баягы Советтер Союзу талкалангандан кийин кээ бир өлкөлөрдө ошондой жол менен кетишти да. Мисалы ошол Казакстанда, Прибалтия өлкөлөрүндө, Грузияда ошондой жол менен кетишти. Бирок кеп мындай болуп атат да, жаап койсо болот. Бирок кайра анын ордуна эмнени биз сунуш кылып атабыз? Биздин вуздарда азыр эми абалын билесиздер. Мисалы мүмкүн кээ бир коомдук багыттар боюнча бирдеке бардыр, бирок башка баягы жаратылыш менен алектенген илимдер боюнча такыр жок болуп калды. База Жакыр жок болуп калды. Анан эгерде баягы башка имараттын фундаментин, дубалын тургузуп метмейинче мурда турган үйүңдү талкылап койгон бул туура эмес да. Ошондуктан мен ойлойм, баары бир биздин баягы мурдагы жетекчилер дагы, азыркы жетекчилер дагы ушунчалык коомдо ар кандай сөз болуп атса дагы академияны сактап турганы азырынча менин оюмча туура болуп атат. Бирок аны эле жөн эле сактап койбой, ошондой талаптарды да коюш керек болуп атат, коюш керек. Албетте академия жашаш керек деп атасыз да. Илим үчүн эмес, илим тажрыйба үчүн. Тажрыйба менен баягы турмуш өндүрүш менен илим айкалышып туруш керек да, ошондо күч сезилет илимден, туурабы? Кыргызстан шартында көп эле сиздин кесиптештериңиз деле айтып жүрүшөт, ушул илим өзүнчө, мисалы керек болсо мэрия деле кеңешпейт биз менен. Же болсо алар өзүнчө, биз өзүнчө иш кылабыз деп. Анан ушул жагынан алганда өндүрүш менен илимден айкашты Кыргызстанда канчалык? Жөн эле элементарды эле бак даракты отургузуу боюнча керек болсо бир илимдер академиясынын демилгеси байкалбайт. Эмне үчүн? Демилге болуп атат. Бирок демилгебизди биздин натыйжаларыбыз алып атпабы, албай атабы, бул дагы болуп атпайбы? Мисалы, биз жыл сайын жылдын аягында отчет беребиз, бүт проектлерибиз боюнча. Анан кийин бир 150ден ашып сунуштарды беребиз. Азыр жакында эле мына биз Бишкекте жанагы дарактар ооруп атпайбы? Ооруп атпайбы? Аны биздин лабораториялар алектенип атат, аны мененчи. Дарылап атат. Мен бир нерседи ала келсем болмок экен. Дарылагандан кийин кандай болуп атат? Жана жалбырактар жана куурап калбай. Бирок ал деген баягы жаратылышта бир 2-3 жылга созулат экен эксперименттерчи. Азыр биз аны айта албай атабыз. Бирок ошондойлор болуп атат. Мисалы, жол, Бишкек көлгө кеткен жол. Мына улам эле таш түшүп токтоп атпайбы, токтотуп жолду токтотуп коюп атат. Биз дагы ошол жол салып атканда өзүбүздүн сунуштарды бергенбиз. Бизде ошо геомеханика деген институт бар, ошо жанагы ошол эменин жолдун жантайын эмелерин аныктайт, кандай болгондо коопсуз болот. Биз айтканбыз, бизди ошолорго кошкулачы. Контроль болбосо дагы эми проект келип атат да. Проект келгенде ошон баарын болбосо 0,001%-ин ошо биздин окумуштууларга ордуна мындай максаттарды коюп туруп, тапшырмаларды коюп туруп, мына ушулар кийин бул Кытайлар жол куруп бүткөндөн кийин силер жооп бересиңер.
ошондо бул эмнеден болуп атат? Бул академия, илимдер академиясы ишеним жоктугунанбы, же мамиледен каражатка байланыштуубу, эмнеге байланыштуу? жок, бул деген мындай да ишеним жоктук эмес. Бул жалпы мамлекеттик көз караш болуп атат да. Мамиле. Бир мамиле болот 30 жылдан беричи. Биздин өзүбүздүн анын үстүнө мындай экен, эми коррупциялык мамилелер да бар бул жерде, ачык айтыш керек да. Анткени баягы уже кол коюлуп эме болуп калган. Анан илгери мен тиги Бишкек Ош жолун куруп атканда дагы 90-жылдары ошондой болуп президентке ошол убактагы жакын кишилерине да кайрылгам да. Ай, бизге акча бербей эле койгулачы. Мына ушул жерде эле башка өлкөдөн келгендер ушундай машиналерди колдонуп атат. Ошол машиналерди биз деле силерге бере алабыз. Анан эгерде кокустан туура эмес болуп калса, өзүбүздүн окумуштууларды алып барып туруп жоопкерчилик айтасыңар да, эмне үчүн бул болбой атат деп. Мен ушул нерсени сурайын деп аткам да, мисалы сиз айтып жатпайсызбы, бүгүн айды өздөштүрүү же Илон Масктын заказын аткарбай эле коелу. Кыргызстан үчүн кесепети оор болуп турган нерселерди алдын алууга кантип болбосун? Маселен, бүгүнкү күндө Ысык көлдү таштанды басты деп жатабыз. Экология абдан оор кесепеттерге алып келип жатат деп атабыз. Жер казынасын пайдаланууда абдан көп маселелер бар да. Мына ошолор менен Улуттук илимдер академиясы эмне үчүн алектенбейт, эмне үчүн өзүнүн пикирин айтпайт деген суроолор бар да. Пикирин айтып жатат. Мындай экен да, биздин Улуттук илимдер академия мамлекеттик мекеме да. Мамлекеттик мекеме болгондон кийин биз мамлекетке жана рекомендациябыздын баарын ошол жака берип атабыз да. Биздин рекомендациябыз эмне үчүн колдонбой атат? Анан эгерде биз чыгып алып эле телевизорго, башкага чыгып алып айтып баштасак дагы туура болбой калгандай болуп атат да. Ал жагы да бар. Анан кийин мына сиз айтып атпайсызбы, азыр акыркы учурда президенттин администрациянын өкмөттөн дагы ушундай талаптар коюла баштады. Өткөндө эле тиги президенттин администрация атайын чакырып туруп, жана сиз эме койгон маселени, суу маселеси, анан жанагы суунун тазалоо маселеси, тетиги көлдөгү, ошондой маселелерди коюлду. Башка маселе, биздин Улуттук илимдер академиясы бул айтып атпаймынбы, мамлекеттик талаптарды мындай кое албайт да. Эгерде бизге ошондой мүмкүнчүлүк берсе, эгерде мамлекеттин атынан биз талап кое алсак, баягы артыкчылык багыттарды аныктап туруп, ушул менен аракеттенесиңер десе, анда биз дагы ошондой жоопкерчилик болуп мамлекетке, демек аны үчүн кошумча статус керек. Кошумча статус керек болуп атат. Академиянын статусу мекеменин статусуна чейин түшүп калган да. Бирок эми кандай болгон күндө дагы Улуттук илимдер академиясы Кыргызстан үчүн абдан чоң мааниге ээ, мындай стратегиялык мекеме, институт деп билсек болот да. Эми Иса Ахунбаевтан баштап акыркы Аскар Акаевга чейин элечи моралдык сиздердин укугуңуздар бар аны айтууга. Бирок ошол толук колдонулбай жаткан жокпу? Мисалы институционалдык башкарууда, мисалы албетте сизге сөз тийгизгим келбейт, балким ошол нерсени мамлекет башчыларына, өкмөт башчыларына жеткире албай жаткан жоксуздарбы? Жок, жеткирип атабыз. Мындай акыркы айтып атпаймынбы, 2-3 жылда бизде Улуттук илимдер академиясынын бардык маселелерди чечүүдө бизди чакырышып атат да, чакырып атат. Эми бирок айтып атпаймынбы, бул баягы мындай мамиле катары эле болуп атат да. Статус сиз айткандайчы жетпей атат бизге. Бизде мисалы департамент, билим берүү министринин алдында департамент, ошол саясатка жооп берет. Саясатка бүт артыкчылык багыттарды алып барып туруп өкмөттүн алдында аныктайт. Сиздерде эмки жылдан баштап гранттык негизде иш алып барат деп бир топтор чочулап сиздин кызматкерлерден, бир топтору кандай болот экен деп бүшүркөп турушат да. Ал эмне деген долбоор, эмне деген иштин ыргагы болот? Жана мунун баары эле жанагы сиздер айткан нерседен келип чыгып атат да. Ушуга чейин ондай принцип болуп калганда баягы бир артыкчылык багыттар аныкталат да. Анан кийин биздин окумуштуулар
ар кимиси ошого проект же тема жаза баштайт да. Анан алып келет дагы, анан ошол темалардын баары эле кичине акча берип каржыланышы да. Анан жыйынтыгы жок. Көбүнчө жок эчтеке. Анткени мындай да, жыйынтыгында бир же дары-дармек болуш керек, же бир машина болуш керек, же бирдеке. Анан жыйынтыгында айтат, мага мынча эле акча берип койдуңар. Жыйынтыгы жок. Кагаз жүзүндө эле калат. Кагаз жүзүндө эле калат. Кагаз жүзүндө эчтеке жок. Анткени эксперимент жүргөнгө акча жок дегендей. Биз ошону токтотолу деп атабыз. Эми азыркы менин ошол милдетим ошондой болуп атат да. Мүмкүн проектлердин санын азайтып, жана бөлүнгөнү. Бирок бардыгын каржылап, айлыгын да каржылап, командировкасын да, макала жарыялаганын каржылап туруп, бир жыйынтык алыш керек болот. Жыйынтык бербегендер Жыйынтык бербеген бүт дүйнө жүзүндө ошондой. Жыйынтык бербеген. Эмне үчүн мен таң калып айтып келем, ушул бир эметип, эмне үчүн теге алайдан жети ат баштан мындай бир аял киши келип туруп, теге бир жерге туруп, эмесин лотогун коюп алып, бирдеке сатып туруп, анан налог да төлөйт да. А биздин окумуштуу эмне үчүн мен кандидатмын же доктормун деп отуруп алып эле айлык алып отура бериш керек. Жыйынтык болуш керек. Ар нерседен жыйынтык. Дүйнө жүзү баары ошондой. Бүт проект болбосо эч ким акча албайт. Ошон үчүн окумуштуулар мобилдүү бир кызматтан экинчи кызматка же болбосо багытын өзгөртүп, ошого өтүшүбүз керек. Анан 30 жыл бир эле бир чегирткени же болбосо бир өсүмдүктү карап отура бергенде болбойт. Ошого Замандын талабына жараша, ыргагына жараша бололу, анан сандан сапат көтөрүлүп турсуздар да. Бирок мисалы Улуттук илимдер академиясы жөнүндө кеп болгондо, аны башкаруу маселелери, Улуттук илимдер академиясына караштуу мүлктөрдү, имараттарды эффективдүү башкара албай, жанагы бизге ошо мамлекет көңүл бөлбөйт деп эле отурат деген дагы сын пикирлер айтылып келет да. Мисалы сиздер азыркы сиз келгениңизге деле 2 жылга жакындап калды, 2 жылдан ашып калды окшойт. Ошол мүлктөрдү инвентаризациядан өткөрүп, аны эффективдүү башкаруу жаатында бир иш оңолдубу? Мындай да, оңолуу жолунда деп айтайынчы, анткени чында Улуттук илимдер академиясынын мүлкү көп экен. Тетиги көлдөн баштап ноокатка чейин биздин жерлерибиз, ар кандай объектилерибиз бар да. Эми инвентаризация негизи болгонбу? Так барбы? Так болгон. Канча баягы баалуу акча түрүндө дагы, анан мындай метраж түрүндө дагы бардыгы бар. Эмнебиз бар. Бирок башка нерсе. Улуттук илимдер академиясы жөнүндө бизде мыйзам бар да. Ошол мыйзамда жазылып коюлган 18-статьясында Улуттук илимдер академиясынын мүлкү эч жака баш жака берилбейт, приватизация болбойт деп жазылып калган. Ижарага берилбейт. Жок, ижарага бериле берет. Ижарага берилет. Бирок менчиктештирилип кеткен да бир тобу. Эми андай учурда болуп тур, бирок ошол мыйзамдын турушу менен көп нерсе сакталып калган да. Бирок сакталып эле турган. Сакталып турат деген кандай? Эгерде эчтеке каржыланбаса, оңолбосо, акырында урап түшө берет да. Ошондой учурларда көп. Анан биздин баягы самокритика иретинде айтып кетейин, бизде дагы көп ошондой, турса тура берсин, эч ким албасын деген эме дагы көп болуп калганда, ойлор дагы көп. Анан көрөк азыр мына 2 жылдан бери жанагы башка биз колдоно албаган нерселерди статусун өзгөртпөй, академиянын эле мүлкү болуп калат. Бирок башка кээ бир мамлекеттик мекемелерди, эффектив иштеген мекемелерди биздин эмеге имараттарга киргизген көттүк да. Мисалы, жанагы жогорку технологиялар паркы. Парк высоких технологий деп атпайбы? Ошолдо канча аябай кыйынчылык менен кирип атат. Каршылык көп болуп атат. Жок, тура берсин деген. Антпей киргизип атабыз. Азыр мына ремонтту бүтөйүн деп калды. Карап, жаш балдар. IT тармагында акча табабыз деген балдар. Мен дайыма айтып келем да, ошо балдарды колдонуп, академия резидент болобу, өзүбүздү сууруп чыгышыбыз керек. Анткени ошо IT тармагы көп деле нерсени талап кылбайт. Бул көбүнчө баш керек, компьютер керек, болду. Анан мен ойлойм, биздин келечекте ошол жакта. Анан көп нерсе бар, соттошуп аткан көп объектилерибиз бар. Убагында сиз айткандай
бирөөлөр алганга аракеттенип, биздин кызматкерлер дагы кээ бир коррупциялык эмелер бар да, бир моменттер бар. Ошолорду кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү бар мисалы үчүн Ысык көлдөгү менчиктерди? Азырынча мындайда толук Ысык көлдөгү менчиктер өтүп кетти дегенден алыспыз. Анткени бир 3,5 гектар жер боюнча сот болуп атат азыр, а калган 1 метр Ысык көлдөн өткөн жок. Академиянын абалын Бишкектеги Гореев атындагы ботаникалык бакчадан эле билсе болот деп айтып келишет да. Мисалы, акыркы учурда абдан каралбай калды. Техника жок, өрттөнүп атат четинен, ирригациялык системалар бузулду деп жарандык коомдун өкүлдөрү коңгуроо кагып келет да. Ал жерде илимий кайсы бир экспериментти жүргүзүүнү кой, жөнөкөй карап аны өстүрүүгө мүмкүн болбой калды депчи. Чындыгында эле ушундай абалга сиз да макулсузбу? Жок, макул эмесмин. Анткени мындайда ошол эле убакта ошол жерде биздин паркта эгерде мындай эртең менен барсаңыз, мындай ишемби, жекшемби күнү эл аябай көп жүрбөйбү? Мындай көп жүрөт. Алар мына могу жердеги сиз тиги Акунбаев жактагын айтып атасыз. Горкийдеги парк. Көптөн бери бар элексиз го Горкийдеги паркка, могу жердеги. Ичи аябай жакшырып калды. Мындай эл айтып атат. Дендрарий башкалар каралбай калды. Жок, бери дендрап эметип коет, бер жагы Горкийдин. Ар жагында гүл, цветочный деп коет биздин участок. Баягы оранжерея эсиңизде барбы? 2 жыл мурда тоңуп калды, тигиндей болду. Мына жакында бир айдан кийин биз жаңы оранжереяны ачабыз. Бүт стеклопакет. Ичини жакшынакай мамлекет кошумча эчтеке берген жок. Баягы биздин эле академияга бөлгөн акчаны эле үнөмдүү пайдаланып болот экен. Баягы оңдогонго, тегерегин оңдогонго. Мисалы биздин башкы корпустун ичине кирип көрсөңүз азыр. Мурда 2-л этаж, сизде барып жүрсөңүз керек, 2-ч этаж баягы администрация. 3-чү, 4-чү, 5-ч этаж такыр жаман начар болчу. Азыр кирсеңиз жаркырап турат. Ону бардык нерсени үнөмдүү пайдаланса болот экен. Мен мындай мисал кечирип коюңуздар мүмкүн убактыңыздарды. Ошол эменин үстүн чатырын башкы корпустун тендер жарыяласак 2,5 миллион дейт тендерге. Анан биз 2,5 миллион болсо, болгон акчабыз бир 5-6 миллион алсак, бүт бардыгын академия. Кантип ушуну кетиребиз деп анан кичине ойлоңгулачы, өзүңөрдүн үйүңөрдү оңдосоңор кандай кылат элеңер деп кичине башка жол менен барсак 350 000 сом оңдоп койдук. Ойлоп көргүлөчү. Мамлекеттин акчасын да үнөмдүү пайдаланса болот экен да. Жана менчиктер жөнүндө сүйлөшүп калбадык. Ошо менчиктерден мындай өзгө пайдалуу кылып, мамлекет бөлгөн акчадан да көп акча таап атабыз. Атпайсыздарбы? Ошону коротуу жагы канча киреше түшөт негизи? Анан ошо кандай коротосуздар, аны кайсы тарапка эмнеге жумшап атасыздар? Эми аны баягы атайын каражаттар счету болот. Баягы институттар алдын ала сметасын бекитип алат да ошо менен коротот да. Ал институт өзү билет андай короткон. Ар институт таап атканчы аны баягы айлык акыга жумшайбы, же жанагындай прибор сатып алабы, же экспедицияга жумшайбы, алар өздөрү билет. Бүгүн маяна канча? Жогорку маяна, төмөнкү маяна илимий кызматкерлердики? Эми жогорку маяна албетте бул институт, мисалы эгерде мекеме институттун директорунун маянасы азыр эгерде мындай биз дайыма кедейленип тетиги жанагы жөнөкөй эле окладты айтабыз да. Мисалы оклад директор институтту 9300 болчу, азыр бир 12 000 тегерегинде. Бирок ага эмне кошулат? Баягы академиялык статус кошулат 1000 сом деп. Эгер директор институту илимдин доктору болсо 1800 сом кошулат. 25-тен 30% стаж үчүн кошулат. Ошентип кете берет дагы, алар эсептелбейт экен. Базалык. Да, эгерде эчтеке мындай кошумча эметпегенде, жанагы эле стаж статусун эметкенде бир 17-18 000 болот.
ага кошулганда бир 25 миңге чейин директорлордуки болот ошондойчу. Бул докторуна, илимдин докторлору. Эми бул аз, албетте аз. Мен орточо айлыкты айтып кетейин. Бизде апрелде айлык көтөрүлбөдү 30%-кечи. Аябай кыйынчылыкка турду. Биз 50% кааладык элек. Эми мамлекеттин мүмкүнчүлүгү ошода 30%-ке. Эгерде орточо айлык бизде 6701 сом болчу. Азыр 8015 сом болду. Бул аз да. Эми аз айлык. Анан жанагы кирешелүү институттар өздөрү каражат кошуп берет деп атпайсызбы? Ошондо мүмкүнчүлүгү кандай институттардын? Эми ал жердин дагы мындай да институттун ичинде дагы жакшы иштегендери болот. Лабораторияларда 19 институт деп атасыз. жок, баары эметпейт да алардынчы. Мисалы кээ бир институттардын, мисалы коомдук илимдер институттарынын кээ биринде акча жок, анткени аларга жанагындай заказ болбойт да. Бул химиялык, технологиялык илимдерде, өзгөчө техникалык илимдерде ошондой заказдар башка чарбалык эсептер менен, контракттар менен, экспертиза ошон үчүн Ошол багытта мындай изденген жаш окумуштуулар үчүн деле бул стимул экен да, дурус эле. Албетте, бул директордун мисалы менеджментте эгерде ошондой жаш окумуштууларды өстүрөм десе, аларга акча бериш керек. Кошумча акча бериш керек. Негизи эле акылдуу адамдарды, акылдуу кадрларды мындай ага кам көрүү жалпы мамлекеттин дүйнө жүзүндө ошол да азыр акыл үчүн, билим үчүн конкуренция болуп атпайбы? Кайда болбосун аны сактап калуу керек депчи. Анан дагы бир нерсе да, мына ушул жерден коррупциялык мамиле жөнүндө көп болот да. Мисалы, жакындарын өзүнүн жанына тартып алуу аракеттери депчи. Бул боюнча сизге карата дагы бир топ сын пикирлер, жамааттын ичинде дагы бир нааразылыктар айтылды окшойт. Нур Саралаев деген адамды директор кылып койду, бул премьер-министрдин жакыны болгон үчүн койду деген сыяктуучу. Мына ушул сыяктуу сын пикирлерге сиз кандай жооп бересиз? Мен мындай да баягы орусча чистая совестью дейт таза мен. Биринчиден көбүнчөсү аппараттын кызматкерлери жөнүндө сөз болуп атат да. Аппараттын кызматкерлери бизде көптөн бери иштеген кишилер, 30 жылдан бери отурган кишилер. Азыр жана өзүңүз айткандай жаңы көз караш керек болду. Жаңы көз караш. Көп нерселерге баягы жөнөкөй эле биздин кыргызчылык мамиле эмес. Азыркы жооп. Мен жашыраакта кишилерди алып келдим ал жергечи. Жаш кишилер. Эми жаш кишилер өзүнүн оюн так айтат экен да, карабайт немегечи. Кээ бир биздин 30 жылдан, 40 жылдан иштеген кишилер кандай жакпайт. Анан ошодон да келип чыгат экен. Бирок Кудайга шүгүр азыр аппарат алмашылды, иштеп атат жакшы. Тиги философия институт. Кеп мындайда ал убакта мен анын тууганыбы, тууган эмеспи, премьер болгонбу, бул деген 2 жыл мурда болгон окуя. 2 жыл мурда ким премьер, ким экенин азыр эме жок. Ал институттун жетекчиси вице-президент болуп калды. Орун бош калды. Орун бош калгандан кийин издей баштады, кимди коебуз. Саралаев техникалык университетте иштейт экен, кафедра башчысы, илимдин доктору, профессор экен. Эми мындай тескери мүнөздөмө жок. Алып келип туруп, биздин бөлүмдүн башчысы бар, академик Акматалиев, ал киши менен кеңешип туруп, ал кишинин милдетин аткаруучу кылып койдук. Койгондо да мындай экен да, жанатан бери сүйлөшүп атпайбызбы, кээ бир коррупциялык моменттер бар. Коррупциялык моменттерди токтотуш керек болду. Анан ошол эле, эгер ошол эле средадан ошол эле алып келип койсок, ким билет эмне болот эле. Анан биздин академиядачы айтып кетейин, бир 2-3 эле мындай жолу бар да коррупциянын. Бул деген баягы штаттарда болбогон кишилер, мертвые души деп коет да, ошондой болот экен кээ бирдечи. Баягы бирөөлөрдү числить этип коюп, эметип, айлык алып жүрө беришет, мындай. Ошону жоготуш керек болду. Эң көбүнчө тендер маселесинде. Тендерде жоготуш керек мындай болду. Эң үчүнчү эмеси бул болсо баягы аспирантура, баягы жактоо эмеси жагында. Мына ушул 3 эмени токтотуш керек болду.
азыр ошонун ичинде иштетип атабыз. Штаттарды тактап жанагындай инвентаризация кылганда штаттарды азайды да кишилер. Жөн немелер кетти бардыгы. Тендер маселеси ачык болду. Анан азыр эң эле ушул жанагы диссертациялык кеңештер, аспирантурада экзамен тапшыргандар кантип эмне кылыш керек? Биз азыр жанагындай тест жолун өткөрөлү деп атабыз. Мындай киши контакт жок. Биздин убактыбыз аяктап калды окшойт бакат. Байлык маселесине кандай карайсыз? Бийлик маселесине, саясатка көз карашыңыз кандай? Бул биздин акыркы суроолорубуздун бири. Конокторубуздун көбүнөн сурайбыз ушинтип. Эми билесиз, Акаевдин убагында бүт академиктер, окумуштуулардын бардыгы жогорку кеңешке, парламентке киришкен, саясатчы болушкан. Анан ошонун аркасы менен байып алгандар бар, өзүңүз билесиз. Сизде байлык маселесине мамиле кандай? Байсызбы? Аслында ачык айкындык ачык. Эми мындайда баймын деп айтайын, баймын деп. Анткени үйүм бар үстүмдөчү. Үстүмдө үйүм бар, балдарым бар. Бирок ашык менин эч мындай башка мүлкүм жок да, чынын айтайын. Кандай деп айтсам, 40 жыл, 42 жыл Улуттук илимдер академиясында лаборант болуп келген. Ошо машина таануу институтунда Алимов Олег Дмитриевич деген кишинин кол астында чоңойгом. 95-жылы институттун директору болуп шайланган. 22 жыл машина таануу институтунда иштедим. Эми мындайда байлык деп анча көп деле топтой албайсың да. Балдарыңа байлык топтосоң ар кандай колдонушу мүмкүн. Менин балдарыма илим, билим берди. Ыраазымын азыр эметкен. Анда башка байлыктын кереги деле жок. Эми ал мына топтоп, байлык топтогон кишилерди көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Байлыктын аркасында ошондой да чыры болот. Байлык мындай өзүңө жетиштүү эле ашык эме жок болсо, эртең менен мындай турганыңда ойгонгондо сана жок ойгоносуң да. Бирок Кыргызстандагы акыркы процесстерди, мындай саясий, социалдык процесстерди эске алганда, көбүн эсе азыркы өлкө кептелген абалды эске алганда, эң бай адамдар бул академиктер, илимпоздор, башы иштеген адамдар болушу керек да. Ушул мамиле жагынан дагы суроо болуп атат окшойт да. Мисалычы, эмгеги бааланып, илимге кошкон, өлкөгө кошкон салымына жараша материалдык жактан ал камсыздалган адам болуш керек да. Туура айттыңыз. Илимий кызматкерлер бай болуш мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Жетишкен, камсыздалган адам болуш керек. Мен ошого туура да. Бай деген илимдин аркасынан бай болгон деген бул нонсенс. Бирок Нобель башканы эске алганда, жок, ал Нобель өзү эме да, ал өзү илимий кызматкер эмес да, Нобельчи. Ал илимди колдонгон, уюштурган адамдар болуш мүмкүн. Илимий кызматкер бай болгон деген бул. Дайыр нерсени мен сурап калайын деп атам да. Мисалы, жантан бери айтып атпайбызбы? Кандай бааласак дагы бүгүнкү күндө Кыргызстанда илимдер академиясынын абалы жакшы эмес. Мамиле дагы жакшы болбой жаткандыгын жантан бери айтып жатасыз да. Эгер ушундай кете берсе, кесепети эмне болот? Мындай жакшы эмес дегенге мен макулмун. Бирок азыр акырындапчы, мисалы, өкмөттүн кызматкерлеринин, жогорку кеңештин кызматкерлеринин оңолуп келатат. Мен мындай айта алам да, анткени мен алар менен түздөнсүз иштеп атам да, оңолуп келатат да. Мурда барсаң эле кандайдыр бир булар дагы эмне келди дегендей деген ой болчу да, мамиле болчу да. Азыр жок. Күн сайын телефон чалышат. Муну эмне кылабыз? Өзгөчө мындай бир кандай иш чараны өткөргөндө, же болбосо тетиги жанагы көлдөгө эле жанагы ураны эмени эметкенде дагы бизден. Бирок мындайда башка маселе, биздин баягы рекомендацияны колдонбойбу? Ошол да, бирок эгер ушундай мамиле улана берсе, жана сиз айткандай кесепети эмне болушу мүмкүн? Кесепети улана берсе кандай? Акырындан академия жоюлат, акырын кете берсе. Илим вуздарда анча өнүгө элек да боло элек. Элибизден билинет да, элибизден билинет. Жалпы маданияттан билинет. Анткени билимдин түбүндө эмне турат? Илим турат да, туура. Илимден кийин билим келет да.
илими жок эчтеке болбойт. жалпы өлкө келечеги үчүн коркунучтуу болот да. Албетте коркунучтуу болот. Бул стратегиялык маселе да, мунун баарычы. Илим ийне менен кудук казгандай деген сөз бекер чыккан эмес. Бул өтө татаал, өтө терең, өтө жоопкерчиликтүү багыт. Ушундай иште иштеп атасыздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Мен сиздин жанагы илим ийне менен кудук казгандай депчи, эл чыдабай атпайбы? Ийне менен казып бүткөнчө ошол кеп болуп атат. Азыр тезирээк казыш керек болуп атат да. Түшүнүктүү. Силерге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 маегинин бүгүнкү коногу Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын президенти академик Мурат Жуматаев болду. Жуматаев мырза менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыздар.